Баткен шаардык мэриясынын алдындагы автобаза муниципалдык ишканасында буга чейин техника тартыштыгы жаралып келген. Айрым учурларда жеке унааларды ижарага алып иштетүүгө туура келген. Эми бул көйгөй чечилип, бүгүн облустук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып 5 техника салтанаттуу тапшырылып жатат. Мына кулук болсун, муну эми жакшы карап баштап, шаарыбызга кызмат кыласыздар деген ишеничте. Өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн 30 миллион сомго 3 даана жер казып топуракты жүктөөчү атайын техника, бир жүк ташуучу унаа жана жел маян сатып алынган. Жаңы техникалардын ачкычтары салтанаттуу түрдө тапшырылды. Иш-чарага ыйгарым укуктуу өкүл Мамыржан Рахимов, шаар мэри Сейтек Кулубаев баштаган тиешелүү жетекчилер катышты. Баткен шаарынын тазалыгына ушу салымын косуу деп ушу техникага комиссия бөлүп бергенде мына техникаңыздар келиптир. Ушу техникалар сиздерге кызмат кылсын, шаарыбыз таза болсун, ушу шаарыбыздын инфраструктурасы өнүксүн. Ушу бүгүнкү техникалар менен баарыңыздарды куттуктайм. Ушу Баткен шаарыбызда мына баарыңыздар көрүп турасыздар, өнүгүү болуп келатат. Мындан да өнүктүрөсүздөр деген ишеничтебиз. Бул чек эмес, дагы 3 техниканы күтүп атабыз. Бул алар ассенизатор өнүктүрүү фонд менен колдоого алынган, ал да облустук ассенизатор, анан бир жана тротуарлар жыйнай турган бир кичинекей чакан техника, шыпырып жыйнай турган. Андан сырткары ошо дагы бир чакан бобкат эмасы келет. Эми бизге жумуш көп. Себеби биз коомчулукта да тейлеп муктаждыктар чечишибиз керек. Андан сырткары курулуш болуп атат шаар ичинде. Ошо жергиликтүү бюджеттин эсебинен, өнүктүрүү фондунун эсебинен, жеке ишкерлер тарабынан дегенде жеке инвестициянын салымы менен ошолорго ушул чоң өбөлгө түшөт да. Буга чейин автобазада 20дан ашуун техника болгон, ошентсе да тартыштык бар эле. Жаңы техникалар бул көйгөйдү чечип, шаардыктарга сапаттуу жана ыкчам кызмат көрсөтүүгө өбөлгө түзмөкчү. Мына азыр Баткен шаарга да жаңы мына автобазасыга жаңы техникалар келди. Эми алдын сиз айткандай жалдаганбыз частныйларды. Мына азыр эми Кудай кааласа техникалар жаңы келди, элге кызмат көрсөтөт деген ойдобуз. Техникалар жаңы болду. Кандайдыр бир иштер алдын ала мемелер болсо, ошолорго даяр турат да башынан. Жаңы техникалар шаарды көрктөндүрүү, тазалыкты камсыздоо жана башка коммуналдык иштерди өз убагында аткарууга шарт түзөт. Мындан ары муниципалдык ишкананын иштери ыкчам жүргүзүп, калкка көрсөтүлүүчү кызматтын сапаты жогоруламакчы. Бермет Манасов, Жамболот Мамашакир уулу, жаңылыктар.